Чего? Телек не идеальный, я знаю, айтырган. Базарға чыққың келбесе айтпайсың ба? Я не хочу. Мен не, ушундай тупаямын бы. Кайнежеси мажбурлап базарда иштеткен маркум Айтурган. Акыйкатчы 25 жаштагы Айтурган Маматкулованын өлүмү боюнча ишти жеке көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы билдирди. Милиция болсо келиндин өлүмү боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштин жүргүздү. Оштун тургуну Айтурган Маматкулова 7-июлга караган түнү Бишкектеги номер 4 ооруканада көз жумган. Маркумдун кайын журту ал дары ичип алып ооруканага түшкөнүн айткан. Ал эми Айтургандын энеси кызым киши колдуу болгон, күйөө балам талуу жерге уруп койгон деген пикирин билдирген. Жеңеси болсо Айтурган мурдада күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып келгенин айткан. Булак Сокол Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Мен президент башы менен кылбадым. Садыр Жапаров мүрзөгө эстелик орнотуп айланасын коруп алууга каршы болду. Президент Садыр Жапаров мүрзөгө эстелик орнотуп айланасын коруп алууга каршы экенин Ала Тоо 24 каналынын көрүстөн көйгөйү көрсөтүүсүндө айткан. Мамлекет башы өлкөдө түз жер 6% экенин, сөөгү коюлган жерлер кийин иштетилиши керектигин белгиледи. Жапаров чоң ата чоң энесинин сөөгү коюлган жерлерди көрсөтүп, мурун аларга да эстелик койгонун айтып берген. Бирок атасы 1990-жылдардын аягында ажыга барып келгенден кийин шарият боюнча эстелик коюуга болбой турганын айтып, эстеликтерди алып койгонун кошумчалады. Мен президент башы менен кылбагандан кийин айылдагы кара чай, кара нан жеп отурган үй бүлө дагы кылбашы керек. Кеп ысырапкорчулукта гана эмес, шарият боюнча да, деди Жапаров. Өлкө башы ошондой эле Улуу Дастанын мүрзөсүнө эстелик коюлбаганын көрсөтүп, жерге берүү жөрөлгөсүндөгү ашыкча ысырапкорчулук тууралуу дагы кеп кылган. Эстелик койбодук. Мен жыгачка эле аты жөнүн жазып койгом. Ал күнгө күйүп кеткен экен, жаңыртып койдук. Сөөгүн коердо туугандар 3 бодомал даярдап койдук. Жетеби деп сурашты. Телефондон тоокта сойбойсуңар дедим. Бишкектен бери келгенде ачыкка кетип сөз кылат дешти. Мен той берген жокмун. Аза күтүп жатам. Кан чыгарбагыла, боорсок да жасабагыла дедим. 5000ден ашык киши келди. Эч ким сөз кылган жок, деди өлкө башчы. Мен баягы 2019-жылы камакта жатканда көзөтүп кетти. Мына бул жерге дагы эч кандай эстелик койбодум. Таштан, бетондон, темирден кылбадым. Жөн гана мен жыгачтан сайып атын жазып койдум эле. Ош шаарында күзөт агенттигинин унаасы тыюу салынган жерге токтотулган. Ош шаарындагы Кул өнөрчүлөр көчөсүнүн четинде унаа токтотууга тыюу салынган жол белгинин алдына жеңил унааны токтотуп коюшкан. Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматынын маалыматына караганда аталган унаа жеке күзөт агенттигинин унаасы экени белгилүү болду. Айдоочуга протокол түзүлүп, жол белгиге баш ийбей токтогондугу үчүн 1000 сом айып төлөндү деп айтылат маалыматта. Акталадан табият кубулушунан улам тургун аты менен кошо жан берди. Нарын облустунун Актала районунун Ала Бугай аймагына караштуу Коштөб айылынын 51 жаштагы тургунуна чагылган түшүп каза болду. Бул тууралуу райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 2024-жылдын 10-июлунда аталган айылдын тургуну Ак Жар жайлоосуна кой кайтарып кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Үйгө кайтып келбегендиктен туугандары издеп жайлоодон жансыз денесин табышкан. Жакындарынын айтымында тургунга чагылган ийип көз жумган. Ошондой эле маркумдун минип жүргөн аты да мерт кеткен. Орусияда иштеген 5000дей мигрант Бишкектен жардам сурады. 2024-жылдын 6 айында Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын 4700-ü эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен жардам сурап кайрылды. Аталган мекеме Facebook'ка жарыялаган маалыматка ылайык мигранттар өз укуктарын коргоо үчүн көмөк сурашкан. Алардын арыздары министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгүндө каттоого алынган. Министрликтин өкүлдөрү жарым жылда кыргызстандык мигранттардын укуктарын коргоо боюнча 25 сот
сурумуна катышкан. Ошондой эле 239 кишинин иши боюнча Москвадагы полиция бөлүмдөрүнүн барганы белгиленген. Андан тышкары адистер башка шаарлардагы убактылуу кармоочу жайларга жарым жылда 9 жолу каттап 160тан ашуун кыргыз жараны менен жолугушуу өткөрүлгөн. Расмий маалыматтагыларга адистер кеп кеңеш берген айтылат, бирок канча кишиге жардам көрсөтүлгөнү белгиленген эмес. Орусияда соңку учурда миграциялык талаптар күчөп, чет элдиктер иштеген жана жашаган жерлерди текшерүүлөр, рейдтер күчөгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыкка билдиргендей, 2024-жылдын 4 айында 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынан өз мекенине депортация болгон. Былтыр бир жылда 13025 кыргызстандык Орусиядан чыгарылган. Расмий Бишкектин маалыматында чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024-жылдын 1-кварталында 655 миң кишини түзгөн. Алардын 400 миңден ашууну Орусияда. Булак Азаттык.